Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен биз кайрадан Кара Балтадагы Улук мырзанын короосуна келдик. Бүгүн сонун бир чыгарылыш жасайбыз. Анда эмесе көрүңүздөр, Улук байке бүгүн сулуу ургач козулардан, анан тумардан тууй турган биринчи туу токулардан кое бермекчи. Андан сырткары дагы башка бир жаңылыгы бар. Улук мырза менен саламдашып алалы, андан кийин биз сиздерге маалыматты беребиз, көрүп туруңуздар. Бул жерде Улук байке өзү. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңарбы? Кудайга шүгүр. Келдик корообуңузга. Рахмат. Биз эми бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул койлордон козуларды продажага чыгарабыз, буйрса. Ургач, ургачыларды чыгарабыз. Мындай сон ургач козулар бар. Ушулар продажага чыгат буйрса, анан койлорду дагы ушунун баарын эле продажага коебуз негизи. Азыр эми бир 4 бөлүп чыгарабыз. Анан калганын ушул жерден келип сүйлөшө турган болот да буйрса. Анан дагы бир жаңылыгыбыз тугандар, кече автосалон Бакага машинаны койгонбуз продажага 5 жети. Машинаны жаңылап коелу деп атабыз. Кийинде 5 жетинин жаңысы X7 болсо, достор, машинаны беребиз, үстүнө 50 та койлордон доплата кылып беребиз. Кийинде 18-15тен жогорку 5 жетилер болсо да жарай берет, X7 болсо да жарай берет. Баасын келишесиздер, а? Баасын арзан эле коюп койдук. Негизи рынокто 35 миңдин тегерек экен, 5 жетилер. Газ, бензин, баллондору жаңы, баллондору зимний, летний дагы баллондору бар, запас. Бул жылы канча? Муну беребиз 2008 жылкы, өзүбүз миндик. Башына эле газ, бензин. Ошол достор, анан Бака автосалонго коюп койдук. Кааласаңыздар, Nissan бар, Roach экөөнү коюп туруп үстүнө 18 Lexus'tu беребиз десеңиздер да боло берет. Үстүнө доплата кылабыз койдон. Или жок, бизге мына ушуну алабыз, үстүнө жаңы машинаны беребиз десеңер, үстүнө кой доплата кылабыз буйрса. Так, 50 та дегенде навы бир бересиз, а? Беребиз. Кудай кааласа. Эми ордунан сүйлөшөбүз да, онуч. Муну бирок 30 деп койдуңуз Бакага. Муну мен Бака автосалонго 30 деп койдум. Болду. Кызыгып атышабы ал жак? Чалып атат, азыр чалуулар болуп атат. Рынокто кымбат эле экен тугандар. Биз эми 30 деп койдук. $5000 мына арашан сүйүүчүлөр, ким арашанга өтөм деп аткан болсо, машина жөн эле жатса, же машина базарда же салондо жата турган болсо, жаңы машинаңар бизге бергиле, ордуна өзүбүз мингенбиз. 5 жети бир жери жасабайсыңар, газ, бензин иштейт бардыгы. Болгон машинаны жаңылап коелу деп атабыз достор. Болду. Мына Улук акеге менде 5 жети жаңысынан 18, Бизге 15тен жогоркусу боло берет. Болду. Доплата кылабыз. X7 болсо, мыногу койлорду үстүнө доплата кылып да бере берет экен. Жолуну сүйлөшсөңүздөр болот. Ушул вариантты бир Улук аке көрсөттү. Мына жерден сонун койлор бар. Азыр катылып жатат. Көптүн ичинен чукса чыга берет. Бооз койлор бүт баары тумардан качкан. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары мындай жаңы туума эки тиштерди көрсөтүп беребиз да. Мына көрдүңүздөрбү? Мындай койлорду үстүнө доплата кылып алсаңыздар кандай сонун, машинаңыздар автосалондо сатыкта турган болсо, келип ушуга бартер кылып, үстүнө ушул жерден өзүңүздөр соодалашып, кой тандап алып кетсеңиздер болот. Азыр төл да болуп атат. Эсен сарайдын ичинде төл, келип козулу кой алам десе болот. Мисалы, вариант булчу. Бизде эми наличка сразу болбогон үчүн бизде кой бар, иншалла. Алмаштыра беребиз. Машалла. Анда байкелер көрүңүздөр, аз сатыла турган козулар менен токуларды партия кылып чыгарабыз. Андан кийин көрөсүздөр. Эгер машина бартер кылам койго доплата десе, анда көрүңүздөр, байланышыңыздар. Кана анда эмесе биринчи партиядан баштадык. Улук байке сиздерди жакшыраак сулуу ургач козуларды алсын деп, мына жаштарынан баштады. 7 айлык ургач козулар. 8 баш экен, а? 8 баш, Машалла. Козулар сонун, бир типтүү, көрдүңүздөрбү? Мына кулактуу, мыналары астындагылары мына көрүнүп турат, астына чыгып жиликтүү, кулактары дагы сонун. Мына ушуларды чоңойтуп коюлуп алсаңыздар. Куйруктары да сонун экен, Мына куйруктардын айланасы мындай агарып турат. 8 баш. Машалла. Караңыздарчы кандай сонун козулар, Мына ушулар эртең чоңойсо бир жакшы эле кой болуп калат. Азыр жашыраак убагында, арзан убагында алып коюп коюңуздар. 1 жыл тез эле өтүп кетет. Улук аке экөөбүз таанышканыбызга тез эле 4 жыл өтүп кетти, Ошондой болду. Буларды канчадан коебуз? Буларды 35 миңден бас. 35 миң сомдон, а? Мыналарды караңыздар, белдери узун, плотный, мындай чоңойгондо чоң кой боло турганы көрүнүп турат да. 35 миң сомдон 8 башы коюлду.
кызыккандар болсо биринчи партия мынагу сулуу ургач козулар дей бересиздер. Улук аке менен соодалаша бересиздер. Соодасын келтирип ала бересиздер. Буйруса тең майдан баштап же кийинки жылы коесуздар. Сонун козулар түшү берет буйруса. Бул жерде болсо экинчи партия жанакындай эле ургач козулар. Буларда мындай аппак снегуручкалары бар экен, көрдүңүздөр. Бул партияга да кызыксаңыздар болот, алсаңыздар болот. Жаш ошондой эле же булар жашыраак? Ошондой эле. Примерно бирдей эле экен, бирдей эле 6-7 айда бардыгы эле. Булар бирок бир аз жашыраак экени көрүнүп турат. Мындай 1 ай, может ашы барса 2 ай разницасы бар окшойт. Бирок булар деле ошондой эле. Булар деле бир 2 айдан көрсөңүздөр суп-сулуу болот. Көрдүңүздөрбү? Мындай снегуручкалары вообще ачылып кете берет. Мына примерно ошондой токтулар, козулар буйруса, быйылкылар мына. Мисалы былтыры февраль, март ушу азыркыдай мезгилде туулгандар болсо анда койдой болуп уже көзгө илешип калды эле да. Булар жашыраак козулар. Кийинки жылы күзгө мощный болот. Ушу жетөөнү алам десеңиздер, партия номер 2 канчадан коебуз баасын? Буларды 40 мыңдан коебуз. 40 мыңдан, иншалла. Экинчисин алам дегендер болсо, мына көрүңүздөр, 7 баш экен, 7 баш. Биринчи партия 8 баш, экинчи партия 7 баш. Адаш кетпей чалыңыздар. Жаман көп киши чалат экен улук акеге. Баш айланып калат экен анча-мынчачы. Булардагы бүт мощный жиликтери, разрез мыкты. Куйрук кулактары сонун экен. Эгер менин кеңешим уксаңыздар, мынагу 3-чү партияны вообще калтырбай туруп алып кетип калыңыздар. Анткени 3-чү партия чынын айтканда өтө катуу экен. Эми азыр сиздер дагы жакынырактан барып көрсөтүп берем. Мисалы, мына 3-чү партиялар ары бери өткөндө мындай козул кулактуу, карбоностору сулуу, мына мындай аурасы башкача да мына партиянынчы. Чынын айтканда ушуну колдон чыгарып кетиңиздер, Мына көрдүңүздөр кандай сулуулары жүрөт ичиндечи. Дээрлик бүт баары эле сонун экен. Канча баш? 7 баш экен, 8 баш. 8 баш экен, 8 баш. Мына. Но красавица партия деп коелучу 3-чү партияны. Жалаң красавицалар экен да могул жердечи. Мына сулуулары дагы ичине жашынып атат, мындай билесиздерби? Сулуу нерсе дайым жашынат камерадан. Машалла, мына кулак баштары, куйруктары, башынын форма, коңколору көрдүңүздөр. Кыскасы, мына партияны алыш керек. Чоңойгондо бир сонун койлор болот. Кулагын жайгашкан жерлерде мындай агып көрүнүп турат, Куйруктары акмасы жок, бүт баары бир типтүү. Кыскасы көрдүңүздөр. Улук аке баасын канча коебуз бул партия? Баасы 55 мыңдан эле коебуз. 55 миң сомдон, 55 миң сомдон ушуларды койду. Машалла, бөлүп сатпайсыз, дүң? Жок, дүң эле кетерсиң. Бөлгөндө да 1,5 долларга чейин чыгып кете берет да. Машалла. Кана, ушу партияны колдон чыгарбаңыздар, алыңыздар. Партия номер 3 красавицалар деп чала бересиздер. Кана. Мына 4-чү партияда кезек чоң койлорго да келип жетти. Чоң койлордун жаштары. Чоң кой деп элестетип албаңыздар. Туар койлор, курсактары чыгып, мыналар тууйн деп калган. Эң артыкчылыгы булар жанакы гиганттын линиясында атактуу тумардан качкан койлор. Андан дагы бир артыкчылыгы жалаң жаштар, биринчи тууттар. Үчөөсү 4 тиш, алар деле ушулар менен тең почти, просто тишти эрте жарган. Калганы 2 тиш. Канча баш, улук аке? 10 баш. 10 баш, жетөөсү 2 тиш. Жаштыктын доорун сүрдөйт го. Мына курсактары чыгып, көзгө илешип, даярын алам дегендер болсо, бир жыл күтпөйм дегендер болсо, 10 баш мына 2 тиштерди көрдүңүздөр. Жалтырап, курсактары баары томпоюп чыгып көрүнүп турат, көрдүңүздөр. Сулуу койлор. Кулактары да бар, куйруктары да тик, өңдөрү да бар, белдери да түптүз, буттары да жоон. Кыскасы, өзүңүздөр да койлорду көрүп турасыздар. Мен улук акеден бир баасын сурайын. Бир өйдө өтүп коюң. Этият кылың, бооз койлор. Мыналар көрдүңүздөр, чампайып, мына үчөөү тең. Туйын деп калды. Улук аке өзү туйын деген малды көп адам сатпайт. Сиз эми баягы сатка коюп берип атасыздар, туурабы? Жок, Кудай кааласа мыкты койлор сатка коюп атабыз. Эми азыр сатылганча сатылат, калганы калат да, анын ичемеси жок. Болду. Алан кийим жаңы баштап аткандарга сен айтмакчы, булар өтө мыкты, даяр материалдар. Бул тумардан качкан бардыгы, буйрса жакында уже тууп баштайт, төлө алып баштаса. Ким баштаса дагы буйрса будан козусун аласыздар да, бооз малдын артыкчылыгы ошол болуп атпайбы? Бир козусу уже 1000 доллардан ылдый кетпей атат да, уже тумардыкычы. Буйрса. Тумар красотаны берип атат да.
красотаны берип атат иншалла. Болду. Канчадан болот? Баасы арзан эле $1200 кой бердик. $1200 10 баш 12000 доллар. Кана анда эмесе көрүп байланышыңыздар, байкелер. Мына партия номер 4. Жалаң биринчи тууттар. Жаштыгы да бар да булардын.